Мектеп бул чоң бакча болсо, балдар бул гүлдөр. Мугалим болсо, бакчага билимдин уругун сээп, өстүрүп кайра жемишин алуучу багбан. Мен Темиралиева Чолпон Каныбековна кереметтүү ысык көл жээгиндеги Тамчы жалпы орто билим берүү мектебинде физика мугалими болуп 20 жылдан бери эмгектенем. Балалыгым өттү менин кереметтүү тоо койнунда, беттен сылап тоонун жери, шыңгыр үндүү суу боюнда, касиеттүү Кочкор деген Ормон хандын айылында. Кичинекей устакана эмгектенет анда атам, балдарына бакыт тилеп, физиканын закондорун пайдаланып өз ишине устачылык кылат эле. Көз чаптырып кыймылына атамдын көзүм тойбой суктанамын буюмуна жасаган сүрүлүү күчү басым деген мына деп көрсөтүп түшүндүрүп берер эле. Физика мугалими болуума түрткү берген, эң биринчи шыктандырган менин алтын атакем. Кыз балага жарашат бул улуу жол, келечекте сен мыкты мугалим бол, деп айтып шыктандырып ар убакта айтар эле менин асыл апакем. Физика мугалими болуу бул жөн кесип эмес. Бул күнүмкү сабак аркылуу физикалык дүйнө жөнүндө түшүнүк берүү, практикалык көндүмдөргө шыктандыруу, табиятка болгон кызыгууну ойготуп, экологиялык аң сезимди калыптандырууга үйрөтүү. Менин педагогикалык концепциям физика мугалими катары дүйнөнүн сырларын ачып, окуучуларымды илимдин таң калыштуу дүйнөсүнө жетелеп баруу. Физика бул табияттын тили, ал эми мен ошол тилдин котормочусумун. Физиканын мыйзамдарын тажрыйба аркылуу түшүндүрүп, сабакта STEM технологияларын көрсөтүү менен окуучулардын алган билимин жашоодо колдонууга үйрөтүп келем. Ошондой эле 5E моделиндеги сабактарды даярдап, окуучулардын сабакта активдүү катышуусун камсыздап, илимий изилдөө, долбоорлоо көндүмдөрүн калыптандыруу да менин эң негизги максатым болуп саналат. Маалыматты өз алдынча изилдеп, сынчыл ой жүгүртүүсүн өстүрүүгө карата PISA тесттери да окуучулардын билимин баалоого жана билим сапатын өстүрүүгө абдан чоң өбөлгө экен. Замандын улам жаңылануусуна жараша заманбап техниканы окуучулар бизден жакшы билишет. Ошондуктан сабагымда интернет пайдаланып, жаңы инновациялык техника, методика менен сабак өтүүгө аракет кылып келем. Мугалими күн сыяктуу чачылса, окуучусу гүл сыяктуу ачылат дегендей, мен дагы билимимди күн нурундай чексиз берүү үчүн ар дайым өзүм да үзгүлтүксүз жана ар тараптуу өз билимимди өркүндөтүп келем. Мугалим болуу бул күч, жоопкерчилик жана чексиз мүмкүнчүлүктөр. Окуучуларымдын ар бир суроосу, ар бир ийгилиги, ар бир таң калуусу мени шыктандырат. Предметтик олимпиадада жана ар кандай конкурстарда менин окуучуларым райондук, областтык деңгээлде ийгилик жаратып келишет. Ал эми жаңы педагогикалык ыкмаларды үйрөнүү, тажрыйба алмашуу, заманбап билим берүү технологияларын колдонууну үйрөнүү максатында ар кандай сынактарга катышып келем. Чыгармачылык менен изденүүнүн аркасында 2022 жылы Медиа сабак коомдук фонду уюштурган медиа жана маалыматтык сабаттуулуктун элементтери камтылган сабактын иштелмеси боюнча жарыяланган мугалимдер арасындагы Борбордук Азиялык сынакта 1 орунду алганым инновациялык техника, методика менен сабак өтүүмө чоң түрткү берди. Класс жетекчилик ишимде да өзүмдү сынап көрүп, Мугалим илимий педагогикалык журналы уюштурган Мыкты класс жетекчи 2022 конкурсунда да 1 орунду алдым. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин алдындагы Кут билим медиа борбору менен эл агартуу журналы уюштурган STEM технологияларын колдонуу менен өткөрүлгөн сабактардын иштелмелеринин республикалык сынагында алдыңкы орунду ээлеп баалуу белектерге ээ болгонум мен үчүн чоң шыктанууну жаратты. Билим берүү Илим министрлигинин ардак грамотасы менен сыйланганым мен үчүн чоң сыймык. Менин мугалимдик бакытым бул балдардын жүрөгүндөгү бизге болгон ишеничтин чексиздигинде жана алардын бизден көп жакшы нерселерди, келечекти күткөн үмүттүү балбылдаган көздөрүндө.